Тенти Адышева. Кылы үзүлгөн комузум. Эскерме баян. Чыгарманы аудиолоштурган Адилет Чубаков. Эл акыны Тенти Адышева кыргыз журтчулугуна кеңири таанылган акын кыздарыбыздын бири. Акындын элге, жерге болгон сүйүүсү, эстетикалык көз карашы, адамга болгон мамилеси тууралуу эч ким айтып да, жазып да бере албайт. Ошондуктан мурас катары өз колу менен жазып калтырган бул эмгеги өзгөчө баалуу. Кыргыз эзелкиден комуздун күүсү менен төрөлүп, комуздун күүсү менен жашап өмүрү өткөн. Комуз күүсү жакшылыкты даңазалап, шаңдуу чыгып, жамандыкты кабарлап муңканып, адамдардын жүрөгүндө чертилип келген. 3 кыл комуз турбаган кыргыздын үйү жокко эсе. Кылымдап дайрадай аккан комуз күүсү нечен албан, асыл комузчу чеберлердин колунда чертилип, ошол улуу кичүүлөр биринен сала бирине өткөзүп, кылымдарды сүрүүдө. Комуздун муңканган назик кайрууларын көксөбөгөн, сүйбөгөн кыргыз табылбас. Дүйнөгенен дүйнө мартсың чеги жок, тирүүлүктө төгүп берген баарысын. Дүйнө сараң, дүйнө мынча катуусуң, кеткениңде сыйрып кала танысын. Жок дегенде кулагыма калтырсаң, мукам үндүү, темир комуз кагуусун. Кетет адам акыр сапар тонолуп, упа болбой тапканыңдын эч бири, калыңданып кара топок атмары, кайтпас экен кеткендердин эч кими. Жок дегенде оор уйкуну аралап, келип турса назик күнүн эпкине. 3 күндөн бери суй жыгылган айыл тынчып, үйлөрүнө кирип, бир чөйчөктөн айран жотушуп, баштарын жерге салып, тунжурап отуруп калышты. Короодо тартылган бир гана көгөндүн баш жагындагы бөйрөктүү боз үйдөн муңканган комуздун үнү чыгып, айылдын баш аягына жазбай угулуп, бүт айлананы өзүнө багындырып, бийлеп турду. 8 жаштагы оңолу секелек жаштарын сексеңдетип, кызыл ала чыт көйнөктө колдорун булгалактатып келе жатты. Комуздун күүсү менен чоңоюп жаткан оңол үйдөн чыккан күүгө токтоно албай делебеси козголуп, бийлей келүүнүн аракетинде. Бирок кандайдыр бир тааныш эмес, өгөй күүгө ал кыймылын эп келтире албады. Үйгө жакындаган сайын күүнүн муңканган үнү анын көтөрүңкү көңүлүн басаңдатты. Шарт этип кирип келген кызын көрүп, бийгелди селт эте түшкөндө колундагы комуздун кылы үзүлүп кетти. Оңолдун көзүнө үзүлгөн комуздун кылы ийрилип көкөлөй түшүп, анан каалгый ылдыйлап келип, төшөктүн башына жабылган ак жоолукка түшүп, кара сызык болуп калды. Оңол төшөктө ким жатканын баамдаган сыяктуу, жанынан акырын гана оомайчыктай басып өтүп, атасынын колтугуна келип, жоолуктан көзүн албай отуруп калды. Бийгелди баласын бооруна кыса кучактады. Анын көзүнөн ысык жаш мөлтүлдөп, сакалы ылдый томолонуп, өтүктүн кончуна тыпылдап таамчатты. Ушинтип 8 жашында оңолдун энеси каза таап, 9 баланын ичинде кыз жетим калат. Эң улуу агасы 16 жашта. Түндүктөн түтүн булатыш үчүн ага 14 жаштагы кызды алып беришет. Атасы бийгелди назик жүрөктүү комузчу адам. Комузун муңканда чертип, муңга батып калат. Сарбагыш менен бугунун кезектеги салгылашуусунда Кыдыктагы атактуу бай Керимбайдын энеси Намазбек Баатыр каза табат. Мына ошондо Керимбайдын байбичеси өзүнүн дагы бир кайнисине аны угузмакчы болот. Кайниси карапайым дыйкан, аны арык чаап жүргөн жеринен чакырып келишет. Салып койгон там ыйлап, тигип койгон тал ыйлап, боорун жерден ала албай, жан жаныбар баары ыйлап, Баатыр уулу дүйнөдөн кайтыш болду деген экен апал байбиче. Угузган кайниси бир алды үңкүрөп олтурат да анан башын көтөрүп, өлөр Намазбек өлүптүр. Келе жармаң болсо, андан көрө эртерээк арыгымды чаап алайын дейт. Апал байбиче ага айран таң болуп, нааразыланат да, катуулугуң жердей, караңгылыгың көрдөй, жамандыгың шоктой, сасыктыгың боктой, айрөк деген экен. Керимбай менин чоң таятам, анын уулу Бийгелди менин таятам. Таятам Бийгелди чоң комузчу болгон. Ушул күнгө чейин анын Бийгелдинин кырчаңгы ой, Бийгелдинин машботой, Бийгелдинин арман көө жана башка күүлөрү эл оозунда айтылып чертилип жүрөт. Бийгелдинин арман көө аялы Толгонай төрөттөн каза болгондо башына отуруп алып, биринчи жолу черткен экен. Тайын өлгөндө аркасында 9 бала калат. Эң улуусу Арынбай Таекем 16 жашта болот. Менин энем Оңол 8 жашында калат.
Таятам Бийгелди өтө сулуу киши болуптур. Атасы Керимбай аны эрке өстүрүп, өтө сулуулугуна машырланып, ага бойго жеткенче кыз кийимин кийгизген. Дайыма өзү менен бирге жыйын, съездге ала жүрөт. Караколдо бир чоң жыйын болуп Таятамды Керимбай адатынча ала барат. Ошондо күнгөйлүк бир манап ага ашык болуп калат. Кийин эркек экени далилденген соң, эркеги мындай сулуу болсо, кызы укмуш чыгар деген ой менен Бийгелдинин эжесине, Керимбайдын бир кызына, сыртынан көрбөй туруп куда түшкөн экен. Энем оңолу туулган күндөн атасы комузчу болгон соң күүнүн таасирине бөлөнүп, күү менен көз ачып, күү менен чоңоёт. Ошонун натыйжасында энем күүнү өтө сүйүп, күү алдында бийлеп, анык музыканын баласы болуп калат. Айылдаштары капырай оңолдун муунжуну жоктой, бийлегенде көпөлөк сыяктуу калкылдап учуп кетейин дейт, канаты гана жокко деп калыша турган. Энем өзүнүн бийлеген учурларын эскерип, жана эмнеликтен бийлебей калганын айтып кала турган. Биздин айылга жай күндөрү бир соодагер өзбек баласы менен келди. Айылдаштар дөбөдө ататынча атама комуз чертирип отурушкан. Мени бийлетип калышты. Аздан соң тигил өзбек баланы да сурап бийлетип, кимдир бирөө экөө элдешип бийлеп көрүшсүн, кимиси кыйын экен деп калды. Биз бийлештик. Бала чарчанып калдыбы же таңыркадыбы, мени карап оозун ачып эле туруп калды. Отургандар оңол жеңди, оңол кыйын бийлейт тура дешип, эл гүлдөй түштү. Өзбек бала ызаланып буулуктуу эле мага карап, катын болгон соң элечеги башынан ыргып кетет мунуңдун деди. Эл күлүп калышты. Мен аны жалт карап алып, качкан боюнча кеттим. Эмнегедир өтө ызаландым. Коктого барып жатып алып, ызам ачыдабай көпкө ыйладым. Мына ошол күндөн тартып, эл канча асылып сурабасын кашая бийлегенди койгом. Бирок комуздун үнүн укканда азыр деле токтоно албай кетем деген эсимде. Аттиң-ай, энемиздин заманда туулса, сонун балерина болмок окшойт. Бүүз арадай болуп далайды тамшандырмак экен. Анткени энемде сулуулук да бар эмес беле. Энем укмуш адам эле го. Эрдин иши да, аялдын иши да колунан келчү. Абысындары оңолдун колунан көр төгүлөт деп калчу эмес беле. Анын жүрөгүчү, ак пейил, кечиримдүү, көтөрүмдүү. Кимге болсо жакшылык каалачу, кектенүү, арамзалыкты таакыр билчү эмес. Ар кимге өз энеси укмуш көрүнөт. Бирок мен энеме художниктин сын көзү менен карап туруп ушлойго келем. Тирүүчүлүк, жашоо, өмүр жолу алдыда, ал узун да, кыска да. Оңолду ошол жолдо дагы эмнелер күтөт. Бийгелдинин айылында той тамаша, бала төрөлгөн же баланы отургузган. Эл тамак аш ичкен соң, айылдын жогору жагындагы дөбөчөгө тамаша курууга бет алышты. Манасчы, комузчу, ырчылары ичинде. Бийгелдинин да комузу колунда. Дөбөгө чогулган эл тамаша курууда. Манасчыны эс алдырыш үчүн комузчуга кезек беришти. Кымызга тойгон эл гүлдөп, оңолду көкүрөктөн, Каракол жактан келген комузчунун уулу менен бийлеттирип калышты. Оңолдун бийлешине эл маашыр. Кимдир бирөөлөр, капырай, ушул кыздын сөөк саактары жок сыяктуу. Мен мындайды көргөн эмесмин. Көзүн комуздун күүсү менен ачат. Комузчунун кыздарынын баары ушундай дейсиңби? Дешет. Бийчилер өтө берилип, кызуу бийлеп жаткан кезинде эмнегедир кокустан күү токтоду. Күү менен кошо сүрдүгө түшүп токтогон оңол комуз чертип берип жаткан атасына карады. Атасы отурган турпатында башын жерге салып калганын көрдү. Ушинтип кызуу тамаша салтанат өкүм сүргөн жерде көптөн бери муң көөдөнүн кажыган бийгелди комузчунун өмүрү комуздун кылындай үзүлдү да калды. Энемдин эч жүрөгү көп ооруган, энеси эртегетип келти оорудан, өмүрүн өргө коштоп кайгы капа бир эмес айрылыптыр төрт боорунан. Энемдин эч жүрөгү көп ооруган, тагдыры талыкпастан бек тооруган, токтобой чүрпөлөрү уча берип, ал оолоп гүлгө айланып, ал куруган. Энемдин эч жүрөгү көп ооруган, эскирип кетпес болуп эч оюмдан, күнүнүн күйүтүнө күйүп жанып, күнүгө энч алуучу куу союлдан. Энемдин көз жаштары тамчылаган, менин да жүрөгүмдү камчылаган, жалгызын аягындан жашын сүртүп ооруган жүрөгүнө ал чыдаган. Өмүр жолу, турмуш жолу алдыда, ал узун да, кыска да. Оңолду дагы эмнелер күтөт, ким билет. Баланын башына иш түшсө, ал бат эле жетилип, бат эсине кирет. Турмуш буйлаган бечара энем ургачынын да, эркектин да жумушу колунан келип, чыйрак өсөт. Бийгелдинин кызыл кыз атанып, өңдү түстүү да болот. Жаш кызды жамандык гана эрмектебей, жакшылык да жылмаят. Жүрөгүн күндөй балкытып, махабат келет. Күндөрдүн биринде той тамаша болгон жерде карага шак жумал, орто бойлуу, сөзмөр, шайыр жигитти көрөт. Ошол жигиттин маңдайына шам жагылып, оңол биринчи жолу махабат бактысын татыйт. Бул менин атам Жунушбай болуп чыгат.
Энем оңол 15 жашында, атам Жунушбай 25 жашында баш кошушат. Ар бир өсүмдүк өмүр үчүн көз жарып чыгып, бүр байлап гүлүн ачып өсүп өнөт эмеспи? Адам баласы да ушундай. Менин түп тамырым атам, энем болгондуктан алардын өмүр жолуна да бир аз көз чаптыра кетели. Оңолдун жетим күндөрүн унуткарып, атам ата да, эне да, күйөө да болуп берет. Жакшы жаман күндөрдүн баарында кол кармашып, өмүр өтөй башташат. Өмүр жолу, турмуш жолу да ал кызык да татаал. 2 жашты эмнелер күтөт, ким билет. Жаш үй бүлөнү тагдыр айдап, турмуштун айынан 1915-жылы жер суу кенен имиштен улам темтеңдешип, топ үйлүү жердештерине кошулуп, Текеске барышат. Текестен да жай таппай ачынып-чачынып, бир кыштап кайра туулган жери Тоңго келишет. Көп узабай 1916-жылдын козголуңуна туш келишип, өлүм менен өмүрдүн талашында Кытайга бет алышат. Падыша кулап, жаңы уруят орногон имишти угуп, көксөгөн көлгө кайтышса, аларды келте эпидемиясы менен ачарчылык аранын ачып тосуп алат. Бирок туулган жерге кайтып келиш чоң бакыт да. Бири кем дүйнө дегендей, бактыга жоготуулар көлөкө суу түшүрүп, жүрөктөрдү сыздатууда. Турпандан кайтып келе жатканда көлгө жетпей, ат үстүндө чоң атам алчке көзүн жумат. Көлгө келген соң атамдын 2 агасы келтеден кетсе, бир агасынын ачкадан түндүгү тартылбай калат. Артыкча 1918-жылдын жаз айлары аянычтуу келип, келте оорусу биздин үйгө кирип, эң оолу энеме жыгат. Ал жаңыдан баш көтөрмөкчү болгондо, 1 жашка келип калган Ыйман аттуу кызын алып кетет. Бул кызын энем Кытайдан кайтып келе жатканда, Ыйман базар аттуу жерде төрөп, атын ошол шаарга ылайыктап коюшат. Энем, ал кызым сулуу болмок, чачтары коюу, капкара, карагат көзү ботонукундай, тентидей кара эмес, аппак болушу деп эскере турган. Кечке маал сайма алачыктын ичинде келте илдети менен кайгыдан улам 2 дүйнөсүнүн ортосун кайтарып тыңыйын деп калган энем жарма жасап, атам экөө тамактанып жатышкан мезгилде эшиктен Жаныман аттуу кара бала шаша кирет. Ал жетимдин келиши күтүлбөстүк эмес беле. Бирок бүгүн анын түрү башка. Атам чочулагандай, эмне болду? Жайчылыкпы? Байке, жуке, мен жаман кеп уктум. Эмне дейт? Кандай кеп? Жаныман аптыга мукактанып, Токо бийдикине кадыр сурап барсам, үй ичи бака-шака сөз. Эшиктен тынчысам жаман сөз уктум, дейт. Эмне сөз айтпайсыңбы? Сизди эртең сүйрөтүп өлтүрмөй болушту. Эмне дейт? Мени эмне өлтүрөт? Кылмышым болбосо. Ууру күчөп кетти. Ар бир уруудан бирден кишини ууру деп эле ылайыгын келтирип, сүйрөтүп өлтүрсөк, ууру тыйылат дешип жатышты. Качыңыз. Качпасаңыз болбойт. Биз ууру кылбай эле набайчыга жалданып эптеп, нан таап жеп жашап жатпайбызбы? Эмне үчүн өлтүрмөк? Актыгына ишенген атам бул сөздү башына сыйдыра албады. Энем безилдеп, кокуй жанышпай, ак безерген байкуштун күнөөсү жогун өзүң билесиң. Эптүүлөп туруп эле сүйрөтүп өлтүрүшпөдүбү? Токо өз туугандарын жамандыкка кыябы? Сени эптүүлөгөн тура, сага болушар кимиң бар? Койго чалы. Кайда барабыз? Кайда барып башкатмак элек? Караколго кетели. Туз көзгө кетели, тууганыбызго. Батыр балар. Туз көз атамдын аталаш иниси Карымшак Алжан уулу. Аны энем Туз көз деп тергөөчү. Тоңдо биринчи колхоз курулушуна активдүү катышып, көп жылдары ошол жаңы уюшулган Жалчы колхозунун башкармасы болуп иштеп, 90го чыгып каза болгон. Эртең менен туруп токтоно албай базар жакка барат. Барса бир жакын тууганы тоодон бир чанаш айран алып келип сатып олтурат. Анын жанына барып отуруп, башына келген окуяны баяндап, ага өзүнүн ишенбестигин айтып отурган учурда шамдай болуп эле 4-5 атчан кишилер чыгат. Байкап караса ичинде Токо келе жатат. Атам секирип туруп, тигине, мени өлтүргөнү келе жатышат. Койнуңа чөнтөгүңө таш сал. Жаздыгыбызды алажыталы, деп чөнтөк койнуна таш сала баштайт. Камынып турган мезгилде тигил адамдар жетип келишет. Атамдын өңү бузулуп турган билем, келген кишилер көп батынбай, оңтойсузданып токтой калышат. Кимдир бирөө келгендердин ичинен салам берген болот. Атам алик албайт. Токо ошондо, сен Жунушбай, эмне эле сурданып саламды алик албай калгансың, дейт. Атам унчукпайт. Ал сөзүн улап, сен үркүндөн мурун Байгашкадан бир эчки карыз алган экенсиң. Эмди киче бербепсиң? Ал эчки кетөлдөптүр. Бир төлүнгө ичтим этип, улактуу эчкисин талап этип жатат, дейт. Атам болсо, үстүмдөгү жаман тондон башка эч нерсем жок. Эмнемди берейин?
Эптеп набайчыға жалданып жамбагып отурам. Мен бала кезимде 5 жылы коюн кайтаргам. Чычка кулак акы берген эмес. Мен ал эчкини акыма ача керем, дейт. Анда токоге кетип, сен өзүң чечим чыгарып бий болуп алгансың го. Андай дооң болсо бийге кайрыл. Ал эми карыз калган эчкиңди бүгүндөн калтырбай берип кутулгун. Кутулбасаң жазага тартыласың, деп атын моюнга чаап бурула берет. Анын артынан беркилер да жөнөйт. Атам бир жигитинин канжыгасына байланган арканды көрүп, ошондо өлүм алкымдап келип кеткенин түшүнөт. Көрсө, атамдын жанындагы иниси менен камданып, өңдөрү бузулуп турганын байкаган токо, жаңгештин немелер бири-бирибизге зыян келтирбейт дегенсип батынбай баш тарткан экен. Ал күнү атам өлүмгө башы байланганына көзү жеткен соң, эмне кыларын билбей айласы куруп турган учурда улак уулу Айтпай келип калат. Ал киши Кытайда жүргөндө атамдан бир аз карыз акча алган болот, бирок кайтарып бере элек экен. Атам туура барып эле акчасын доолап калат. Ал азыр жоктугун 2-3 күндүн ичинде таап берерин айтат. Атам ачууланып, мага 2-3 күндөн кийин акчанын кереги жок, азыр бер деп жаккадан алып, аттан оодара тартат. Айтпай атамдын жоругуна аң-таң боло түшүп, айланайын жуке, эмне болду? Өңдөн эч нерсе жок, эмне болуп кетти? Азыр таап берем, деп безилдеп жиберет. Атам болгон окуяны айтат. Ошондо Айтпай Кызыл сууга дан ташыган Кербен төөнү өзүнүн иниси жетелеп, бир аскер узатып, эртеси эртең менен жөнөрүн айтат. Атам безилдеп жалынып, эптеп аялы экөөсүн жөнөтүп жиберүүнү суранат. Айтпай солдат менен сүйлөшүп, көндүрүп берет. Эртеси таң сүрө атам, энем жана Буканай деген аталаш 11 жаштагы инисин алып, Кызыл сууну көздөй жөнөп кетишет. Азыркы Покровка айылы. Ажалдын жоктугун кара. Ошол күнү күн чыга 3-4 шылуун жигиттер токонун буйругун аткарууга келишип, атамды таппай сыйпалап калышат. Ошентип атам бир өлүмдөн калат. Бирок алдыда дагы экинчи өлүм күтөт. Бул ажалдан кутулуп аман-эсен келечекке бет алышканына бир жагынан кубанышса, экинчи жагынан 2-3 жылдан бери бир жерге байыр алышпай тентип жүрүүдөн көңүлү калып, жадаган бечараларды алдыда эмне күндөр кезигет, кайда барып баш катып жан сакташат. Тагдыр дагы кандай окуяларга дуушар этет. Мына ушундай туңгуюктуулук көңүлдөрүн чөктүрүп, тынчсыздандырып турду. Күн кечки 5-им. Тоңдон ийгин тартып, Кызыл сууга келе жаткан Кербен төөнүн үстүндө атам, энем жана 11 жаш чамасында Буканай байкем. Буканайдагы атамдын аталаш иниси, кичинесинде ата энесинен жетим калып, туугандарда чоңоюп, караколдон окуп келип, айылда көп жылдары суу чарба техники болуп, улуу атамекендик согушка чейин Тоңдо райком комсомолунун биринчи секретары болуп иштеген. Атамекендик согушка биринчи эле күндөрдөн чакырылып, кайтпастан курман болду. Кербенчи болсо Айтпай атамдын айылдашы. Кербенди кайтарып узаткан жарактуу солдат орус. Кызыл сууга кире бергенде солдат эгинди кайда алып барып түшүрүүнү билишке алдыга желдирип кетет. Көп узабай Кербендин алды жагынан жасана кийинген жаштар чыгат. Көрсө кызыл жумуртка майрамы тура. Эч нерсе ойлорунда жок кербенчилерди алигилер таш параңга алышат. Шорду энем төөдөн топтой болуп учуп түшөт. Энемдин ак чоолугу кызыл шалпарга айланат. Баягы солдат келип көрүп, ай ой жаман болгон. Көрдүңөрбү, ким муну жасаган? Силер кыргыздар, ошон үчүн орустар жаман карайт силерге. 1916 жылкы козголоңдун убагында өкүм сүргөн өрттүн изи аян ачык көрүнүп турган таш үйлөрдө бактырактарды көрсөтүп, сөзүн улап, силер бүгүндөн калбай орустарга малай болуп кеткиле, болбосо өлөсүңөр. Кулак Гаврилкаго бир желпирим табак улпак акы төлөмөй болуп, Жунушбайды кызматка алат. Атамдар баш катканына ыраазы. Энем чара камыр жууруп, нан жаап, додолонгон кир жойт. Атам Буканай иниси экөө коро жай, чарбачылык ишинде. Атам келтөө оорусу менен ооруп калат. Гаврилканын ошол күндөн көз карашы бузулат. Мурун деле заардуу неме зиркилдегенден зиркилдейт. Күйөөсүнүн ооруганына айыптуу сыяктанып, күн-түн жанын сабап иштеп, күнүнө 2-3 сааттан ашык уктап ачылем деп айтып калчу энем. Күндөрдүн биринде узун кара жигит пайда болот. Гаврилка үйүнө алып кирип сүйлөшөт да кетирет. Эмнегедир энемдин көзүнө ошол жигитта кожоюнда суук көрүнүп, тынчы кетет. Улпактан жасалган көгүлтүр жарманы ичип отурушкан мезгилде эшиктен Андрей кирет. Гаврилканын экинчи кызматкери. Кел отур, Андрей. Жармадан кой Андрейге.
Жок, мен эми эле тамак ичкем, рахмат. Ости, кутту үйдөн кур чыкчу эле. Мейли, ос тийсе болот. Андрей, мынабу менин аялым тынчы кетип эле караколго кетели деп жатат. Кулагымды жеп салды. О, айланайын, Андрей. Кетпесек болбойт. Кожоюнду көрөйүн деген көзүм жок. Эң эле суук көрүнүп денем үркүп калды. Эмнеси экенин билбейм. Көздөрүнөн жалаңкыч карап тургансыйт. Мына ушинтип муну Кудай урду. Андрей, мен оорудан анча тыңый элекмин. Кантип караколго жетем? Буюм тиричилик бар, ким көтөрөт? Жетесиң. Оор буюмдарды албайбыз. Жан болсо баары табылат. Жунушпай, оңолдун тилин алыш керек. Каракол көп деле алыс эмес. Мага да кожоюндун бир билгени бар сыяктуу. Эртеси эртең менен үчөө кургол Гаврилканын дарбазасынан чыгышты. Шайтаным, ушуну кылмаксың. Көгөрүп отуруп, оокаттан кол жуудуруп, баарын Гаврилкага тарттырып чыктыкпы? Анын тилин алып эле 3 күн чыдап, кара булунга Буканай экөөбүз кош айдашып берип кетсек болмок. Эй, Жунушпай, кызыксың, жаныбыз аман болсун. Оокат жерге кирсин, табылат. Кайсы жыргаган оокатыбыз бар эле. Бир гана тукаба кемселим менен шай көйнөгүмө ичим күйүп калды. Мейли, баштан садага. Караколду көздөй кетер тараптагы көчөнүн башына жакындап калышты. Дуалдан дүп этеп Андрей секирип түшөп: Жунушпай, бүгүн кызыл суудан чыкпагыла. Бир жерге жашынып жатып эртең кеткиле. Гаврилка колуна балта алып, жүгүргөн боюнча тетиги жолдун боюндагы бузулган тамды көздөй кетти. Силерди жайламакчы. Тез кайра кыштакка кайткыла. Мен кеттим. Силерди көрүп калбасын, деп башка сөзгө келбеди. Жунушпай, таңга жакындап калды. Эрте жолго чыксак боло. Күн чыксын. Жолго жүргүнчүлөрдүн көбөйгөнү жакшы. Жол ээнирээк кез коркунучтуу. Күн чыга баягы үчөө кыштактан чыгып, кашатты таянган кезде алдыларынан энтеңдеген бир аял чыкты. Жол аруубу? Ару. Башка сөзгө келбей аял шуулдай өттү. Мына мунун бир көргөнү бар го. Оңол кылчая карады. Жунушпай унчукпады. Кашатка чыгып бир канча жерге узашты. Өлдүк. Көзүң жамандыкты көрбөсүн. Жолдун таманында кара трайке шым, 5 мантуар 12-13 жаш чамасында эркек бала оозун ачып, жаны чыга албай чимирик болуп туйлоду. Төмөндө уй жайылган сазды карай бара жатышкан атчан бадачы өспүрүмдөрдү көрүштү. Качкындарды көргөн алар аттардын башын бурушту. Үчөө кол кармашып жүгүрө беришти. Атчандар жөөлөрдү узартабы. Айласы кеткен Жунушпай Буканайдын тебетейинин жыртыгына каткан бир сом акчаны алып: Силер чуркай бергиле. Мен тигилерди тосуп сүйлөшүп көрөйүн. Эң алдында гер кашка ат минген 15-16 чамасында чекир көз, кубаңкы жигит жете келип, колундагы союл менен Жунушпайга шилтей бериште. Аты жалт берип кетти да колундагы таягы ыргып кетти. Жунушпай жүгүрүп таякты алып: Постой, пожалуйста, деп калды. Тиружандын колуна таяк тийгенде сөз болбой коёбу. Тургаш качан токтой калды. Аркасындагылар да жете келишти. Тигил баарынан улуудай: Биз Гаврилконун малайыбыз. Кара булунга кош айдаганы бара жатабыз. Ал артыбыздан арабачан келет. Бизге тийбегиле, пожалуйста. Мен сага акча берейин, деди атам. Жолдошторуңду кетир. Жолдоштору алыстаганда ал: Кана акча, ушул аз. Бого, башка жок. Башын чайкап, аркасына бастырат. Жунушпай беркилерге жетип, үчөө жүгүрө баштайт. Буканайдын буту жерге бирде тийсе, бирде тийбейт. Акчаны аз көрүшкөн бадачылар дүрдүгүп тигилердин артынан түшүүгө даяр мезгилде кашаттан араба чыгат. Атчандар токтошот. Араба бир заматта зырылдап өтүп кетет. Баягылар кайра камынат. Ажалы жокко себеп дагы бир ат араба чыгат. Ал жетип өткөнчө качкындар алыстап, тоо таянып кетишет. Ажалдан качкан бечараларды дагы эмнелер күтөт, ким билет. Өмүр жолу алдыда, ал узун да, кыска да. Караколдун базары, тиричилик иш. Атамдын алдынан орой чарай баягы Гаврилкага келип жүргөн узун кара жолугат. Ассалому алейкум. Кайдан? Жол болсун. Алейкум ассалам. Кандай? Жол болсун. Сөз көп, курдаш. Эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт дегендей, көрүшкөнүбүздү кара. Кандайсыңар? Турмуш кандай? Аманчылыкпы? Кудайга шүгүр, аманчылык. Жаман эмеспиз. Үй жакка кайрылып наноз тийиңиз. Мына бул жерде турабыз. Мейли, мынча кезиктин буйрукта. Барса барайын.
тааныш таппай карайлап турдум эле. Атамдар, карымшак байкемдер болуп, бирдикте оокат көрүп турушкан. Баягы көзүнө суук көрүнгөн узун каранын келишине бир алды энем оңтойсуздана түштү. Эңкейе сунганда эски 5 манттын жең түбү тытырай кетет. Энем чочулагандай үлбүрөгөн түгөнгүр кыймылга келбейт. Узун кара жылмайып, аяш, сиздин кызыл тукаба 5 мантыңызды Гаврилканын уулу кийип жүрөт дейт. Ошондойбу? Көрдүңүзбү? Мен силер кеткен соң аларга ишке киргем. Сиз ошондо күйөөңүз менен балаңызды ажалдан алып калыпсыз. Кандайча? Атам экөө сестее түшүшөт. Мен 1-2-3 жолу силер барда келип кетпедим беле, эсиңердеби? Эсти болбогондочу. Гаврилка аныма айтып берди да. Мен Жунушбайды баласы экөөнү кара булунга кош айдайбыз деп алып барып балталап өлтүрүп, сага аялын алып бермек элем. Аялы ушундай жакшы, оокатка кыйын болчу. Шайтан ыйлап болбой отуруп алып кетип калды. 2-3 күн өйдөкү жаман тамда балта алып аңдыдым. Жолугушпады. Качан, кайсы жактан кетти билбейм. Түндө кетсе керек деди. Муну уккан соң өзүмдүн жүрөгүм түшүп калды. Ал залимден кутулушту ойлоп, ыгы келген күнү гана куйрукту түйүп жолго түштүм. Энем байкуш айта турган. Карасам Жунушбайдын өңү куураган чөп болуп калыптыр. Ошондон кийин мени жемелегенин калтырды. Болбосо кийим кеченин, жууркан төшөктүн кемчилик азабын тарткан сайын эле жемелей берүүчү деп. Октябрь революциясынын таңы ала тоо жергесине да атып, эркиндиктин нуру жаркырап төгүлө баштаганын сезген ата энеме кардуу күндөрү кайрылгыс болуп, таалай өз жерине, элине үндөп тургандай сезим келип, караколго бир кыштаган соң күзгү бышыкчылыкта ирденип алышып тоңго кайтышат. Чынында бейбечаралар баш көтөрүп, элкин басып калган, зулумдар ийинге кире баштаган. Тагдырларын жаңы заманга тапшырып, анын ордошуна колунан келген кол кабыштарды жасоонун аракетинде атам жаңы түзүлгөн тоң болушунун аткаруу комитетине чабармандык ишке орношуп, жанынын бардыгынча кызмат өтөйт. Энем болсо аялдар кыймылына катышууга аракеттенип, аял советине мүчө болот. Тагдыр жылмайып, жакшылыктар келе баштайт. Тарынсаң да тагдырыңа тарынгын, жалынсаң да тагдырыңа жалынгын. Жомарт. Тагдыр бир чөйчөккө бал кармап, бир чөйчөккө уу кармап, адам баласын колдон алып жетелеп бул дүйнөгө алып келип, бирде балдан татытып, бирде уудан татытып, адыр-будур жерден, дабаны бийик ашуулардан, агымы катуу суулардан, бирде даңгыр, бирде тайгак жолдордон ээрчитип өтүп, анан кайрадан жетелеп алып кетет белем. Адам баласы тагдыр анын досу же касыбы, аны адилеттик менен болжой албайт. Бал берген күнү ага ыраазы, алкышын айтып, жан досундай көрөт. Ал эми ачуу берсе, каргап шилеп, каардуу душманы катары көрөт. Мына ушинтип тагдыр адамга бирде дос, бирде кас өңдөнүп кошо келип, кошо кетет тура. Мен дагы тагдырым экөөбүз бул дүйнөгө ээрчишe келдик. Ошол биз келген күндөн, өмүрдүн биринчи кадамын алган жерден сөз баштайлы. Мен төрөлгөн экенмин жаз айында, желин салып жер дүйнө турганында, күн күркүрөп жамгыр жерге төгүлүп, көлбүй түшүп, көк шиберди жууганда, төрөлүпмүн чарт жарылып каканактар, жан жаныбар баары тегиз тууганда, мени менен жазда келген балдардын энелери эми белин бууганда, төрөлүпмүн толго тарткан жерине, кызыл тазыл гүлдөр төрөп жатканда, тирсийишип энелердин эмчеге ийип берип, сүт тиркире акканда, уяларда жумурткалар чегилип балапандар кызыл оозун ачканда, ошол күндөн жайда толуп жадырап, күздө улгайып кышта көңүл чөгөрөм, жаш өтсө да жазды тосуп кубанып, жан сергитип, жана кайра төрөлөм. Күздүн күнү күрөндүдө калбастан, улам кайра кышка келип турсам дейм, кар алдына кала бербей көмүлүп, кайран жанды кайра жазда туулсаң дейм. Мына ушундай жаздын айы жаркырап турган мезгилде бүткүл дүйнө жүзү чыдамсыздык менен мени гана күтүп тургансып, жаным аным калбастан, болочок эркеликти күбөлөгөндөй бакырык салып келген экенмин. Ысык көл өрөөнүндө, тоң аймагында, иймек аттуу жерде, өзүнөн өзү күйлөнүп элирген тоңдун чоң суусунун жээгинде киндик каным төгүлгөн. Өзгөнү ким билсин, менин ата энем үчүн олчойгон бакыт, кус адар күткөн баласы болгон экенмин. Башынан толгоосу катуу шордуу энем 3-4 күн толго тартып, аялдын бир өлүмү ажал, экинчиси төрөт,
Кудай сактап аман эсен көз жарар бекен дешип, айыл апасы үрпөңдөшүп турат. Атам байкуш корун мойнуна салып, төргө чөк түшүп, кыбыланы карай, «О, Кудай, берер болсоң бер, жарыма аман эсен көз жардыра көр» деп буркурап ыйлап отурган билем. Муну мен алардын оозунан көп уккам. Анткени атам 35 жашка, энем 25 жашка келгенче колуна бала жетилешпейт. Балага ынтызар болгон кургурлардын тилегине каршы табылган чүрпөлөрү токтобой уча берет. Кээси жашка кетсе, кээси жетпей, ак оол, кызыл кыз дегендей эгиз жалкысы болуп 5 баладан кол жуушуп, жайдак турган мезгили тура. Бала бакырып дүйнөгө келгенде киндигин кесип, ак шейшепке ороп алган соң шарт боюнча аксакалдардын бири азан чакырып ат коюлган. Менин азанда коюлган атым Сайракан экен. Толкуган сүйүнүчтүн биринчи илеби басаңдаган соң, туулганына кубанбай турарына кубан дегендей сезим келип, эми ырым-жырым башталат. Айылыбыздагы көп балалуу аялга көтөртүп, 9 үйдөн өткөзөт. Эң акыркы үйгө келгенде атам 9 буюмдун башын, кой баш болуп аягы топчу ийне, 9 буюмдун башын алып барып, корун мойнуна салып, алаканын жайып туруп сатып алган болот. Үйгө алып келген соң тилөө өткөзүп, тентип эле элдин арасында аман жүрсө болду деген максат менен экинчи жолу тенти атым мага кайрылат. Мына ошол күндөн тартып, өзүм жалгыз 2 атты коштой келечек өмүргө бет алган экенмин. Ал эми бул кайсы күн, кайсы ай, кайсы жыл экендигин так айтыш кыйын. Бул маселе мен үчүн гана эмес, менден мурда же бир аз кийин келген кыргыздын бардыгына тиешелүү. Анткени дүйнөгө келген мезгилин ак кагазга жазып күбөлөгөн шарт болбоптур. Ошонун натыйжасында биз эркин эсептөөгө мүмкүнчүлүк алдык. Божомолдоп бир атактуу кишинин бийликке келген же кеткен, дүйнөдөн өткөнүнө, болбосо улуу тумоо, ачарчылык, козголоң, жут жана башка окуяларга тууралап жыл сүрүп, эптеп туулган жыл белгиленген. Ал эми туулган ай, күн такталбай калган. Эрте жазда, эл өйдө көчөрдө, саратан жайда, күркүрөгөн күздө, кычыраган кышта жана башка мезгилдин убагында таянылып айтылган. Менин туулган жылым ушул өңдүү белгилер менен 1920-жылга жай айына туура келет. Бирок ар түрдүү шарттарга туура келип, өзгөрүүгө да дуушар болду. Мисалы, таңды кечке ойлоп карыгам, талыкшып жаным зарыгам деп Залкаракын Мухай Элебаев айткандай, мага дагы зарыгып жүрүп окууга кетүүгө мүмкүнчүлүк келгенде, жаштыгыма карап, окууга албай койбосун деген ой менен сельсовет 2 жашка чоңойтуп справка беришкен. Шаарда окуп жүргөн кезимде комсомол болууну дегдеп, жанагы справкага таянып, 1932-жылы 14 жашка тууралап, 1918-жылы болуп комсомолго өттүм. Бирок кийин калем кармап, акындык өнөргө өткөндөн кийин акындар тарыхый адамдардан болгондугунан тарых тактыкты сүйөт дегенин эске алып, СССР жазуучулар союзуна мүчө болуп киргенде, ата-энем болжоп аныктаган учурда 1920-жылда дүйнөгө келген жылым экендигин көрсөтүп жазууну туура таптым. Ажап эмес. Кокустан адабиятчылардын бирисинин башына менин туулган жылымды тактоо туура келсе, чар жайыт маалыматтардан башын оорутпай, жогорудагы өзүм жазган саптарды эске алар. Эгерде тактабай койсо, андан деле көп нерсе бузулбас. Мен энемдин эң кенже, өлбөй тирүү калган жалгыз кулунумун. Эмнегедир менден кийин төрөбөй калат. Жалгыз бала көрбөй жүрүп көрсө, ал кандай болору белгилүү эмеспи? Мени обу жок эркелетишти. Ата-энем 9 уулга бербейбиз деп, кыз дегендерге кызыраңдап, эркекче өстүрүштү. Жеңелерим эрке бала деп тергешсе, сиңдилерим, инилерим тентип айке дешип, ушул күнгө чейин адат болуп келүүдө. Эрке өстүм деген ырым ушуга байланыштуу жазылган. Чынында эле кыз атыма жат элем. Ушул мүнөз көп жылдары мага үстөмдүк кылды. Кийин бойго жетүүгө аяк баскан мезгилдерде жигиттер мага сүйүү каттарын жаза баштаганда, менин ата-энем эркек ордуна көрүп жүрүшсө, булар мага кат жазышат деп канча жолу ызаланып ыйлаганым эсимде. Балким ушундай тарбиянын натыйжасыбы, мен өтө мүнөздүү адам болдум. Оңой менен бирөө көңүлүмө толбочу. Теңсинбөөчүлүк менде күчтүү болгон мезгилдер да болду. Бул мүнөздүн кесепетинен душмандын санын көбөйтүп да жүрдүм. Кыз болуп куурчак ойноого көп көңүл бурбай, эр балдардын оюнуна берилдим. Жа тартмай, таш мылтык, суу мылтык атмай, чикит чапмай, чүк ойномой, найза саймай, ал эмес күрөшмөй, мушташ майданда өжөрлөнүп калышчу эмесмин. Атам байкуш мага оюнчук курал жабдык даярдоо менен алек болчу. Бир чепкенинин кебезин чубап, таш мылтыгыма ок үчүн бүйүргөн эсимде. Ал эми чүкөлөрүмдү көк кызылга боёп, сакаларыма зерикпей кыткыйып отурчу. Чийкил чүкө, бышкан чүкө, эдик чүкөлөр баштык болуп жүктүн бурчунда жатчу.
Мына ушинтип менин ата энем тамагынын ырыстуусун оозума кармап, кийинтип, өзүлөрү да чекемден чертпей, башкаларды да черттирбей оопсуз эрке өстүрүштү. Балам таалайлуу болор бекен деп тилектери өткөн. Бирок менин тагдырым ар түрдүү болду. Кай бирде эрги көкөлөп, гүлдөй жайнадым. Бир мезгилде үч бүктөлүп жерге түштүм. Таалайдын таттуусунан татып ичеп, турмуштун ачуусунан кана жуттум. Тагдырдын татаал жолун тамтаң басып, эчен жол аскасынан алыс учтум. Өмүрдүн өжөрлөнгөн күрөшүндө көп жеңилип аз гана уттум. Бирок да жашоо нурун күндө көрүп, жагымдуу музыкасын дайым уктум. Эркелик шартта турмуштун татаал жолунда калып таанылган өзгөчө мүнөздүн ээси сыяктанам. Канчалык тагдыр каардабасын ийилип, сынбай туруштук берип, өмүргө кумарлуу жашадым. Бул мүнөздүн оң жагы. Ал эми тескери жагы болсо, бетке айтма өткөрлүгүм. Эгерде адилеттик, чындык маселедей өзүмдө ишеним болсо, ал нерсеге карабай, жүрөгүмө жакын алып, жанымдын бардыгынча берилип ачык бетке айтам. Мындай мүнөздүн мага пайдасы азыраак болот билем. Экинчиден, өтө ызакормун. Аз эле нерсе жүрөгүмдү жаралап чөктүрүп коет. Бирок мен ушул жашка келип, бирөөнүн үстүнөн тоголок же ачык кат эмес, бир сап нерсе жазганым жок. Бирөөлөрдү атайын каралоо үчүн ушактап, жамандап, эч кимге барганым жок. Жамандык эткендерге жамандык издеп өчөшкөнүм жок. Ыйлап көзүмдөн күч чыгардым. Бул жагынан менин жүзүм ар дайым жарык. Тескерисинче, бирөөлөр үчүн адилеттүүлүктү талап этип, жакшылык көрсөтүү аракетинде жанымды сабап жүрүп келе жатам. Өзүм үчүн кыпын сурап албадым, талашуудан калбадым. Өзүм үчүн ооз ачуудан уялдым, силер үчүн ачкенедей сурандым. Мен балалык өмүрдү дардактап эле оюн менен өткүзгөнүм жок. Атамды ээрчип, сөз булагынан суу ичтим. Атам оокат тиричиликке көп шыгы жок, ат үстүнө ылайык жаралган адам сыяктуу болчу. Ал сөз ээси болгондуктан эл жыйылган жерге атам чакырылбай калбачу. Анткени өзү ыр чыгарбаганы менен элдик чыгармаларды жакшы билчү. Манасты баш кылып, майда эпосторду жана акындардын ырларын, учкул сөздөрдү көп билген. Мына ушул сапатынын натыйжасында ал эл эрмек эле, мен үзбөй жанында. Бала кезде уккан көргөндүн баары эсте калбайт экен. Чанда бир гана көкүрөккө жат, көңүлүндө сакталат. Жайлоо мезгили биздин үйгө манасчы келди. Ушуга чейин атам гана чоң манасчы, башкалар манас айтышы мүмкүн эместей түшүнүктүү элем. Үй ичи элге жык толду. Үйдүн тоордук жээи сыйрылып, тегерегинин баары адам. Манасчы олбурлуу, узун моюн, сары киши экен. Ак топучан болуп, ак көйнөктүн жеңин түрүп коюп, болкулдап, эки ийнин каранып, манас айтып жатты. Бул тоң жергесинде жашаган белгилүү манасчы Мамбет Чокморулу болчу. Ал түнү бою манас айтты. Анда санда гана чай уртап, бир аз дем алат. Мен 8-9 жашта кезим. Аң-таң болуп таңыркап, чоңдор менен таң атканча отурдум. Мага ушул адам бир башкача укмуш жан сыяктуу, кандайдыр бир бийик сезим келип, бирок эмне экенин ачык баамдабадым. Мен муну кийин гана баамдадым. Көрсө ошондо биринчи жолу чыныгы поэзия, искусство, театр менен кездешкен экенмин. Булардын баардык касиетин бир гана ушул укмуштуу адам жалгыз өзү эле тартуулап жаткан тура. Манасчы Мамбет менен кезиккен күн ушул убакытка чейин менин жүрөгүмдө жаздын майрамы сыяктанып жашоодо. Мен эми Мамбетти туурап манас айтчу болдум. Бирок үзүндүлөрүн баары бир атамдан үйрөнчүмүн. Атам сөзмөр жан болгондуктан мен дагы сөздүн маанисин эрте түшүнүп, сөздү сыйлоого үйрөнүп талим алдым. Бирок жыл өткөн сайын бала кезде кулакка сиңген сөздөрдүн көбү эстен чыгып кетет экен. Азыр эстөөгө аракеттенсем, бир азы гана эске түшөт. Көлөрөөнүнөн сөзгө чечен бирөө аты эсимен чыгып кетиптир. Чүйөрөөнүнө Ырысбек Таскак аттуу чечендин кабарын угуп, кездешмекке кумарланып издеп келет. Сурамалап таап, үйүнүн жанына киргенде адамдардын кыраан каткы күлкүсү чыгат. Ал үйгө кирет. Чоочун адамды конок катары кабыл алышып, төрдөн орун беришет. Ал чеченге тийгизип сөз чыгарып, өзүнө көңүл бурууну ойлоп, мындай дейт: "Позочунун үйү го дегем, көрсө өзбек туугандардын аски ачысы тура." Сөз тизгини колунда кызыл чийкел, сыйда мурут, тикирее карап: "Сен кимсиң? Кайдан жүргөн немесиң?" дейт. "А сен өзүң кимсиң? Аски ачым? Билбесең Ырысбек Таскак мен болом." Сен Ырысбек Таскак болсоң, Тезекбай Текирең мен болом." Мунун атын болжоп алдым, эсимде жок. Эл дуулдай түшөт. Кимдир бирөө: "Айткылачы, Текирең кыйынбы, Таскак кыйынбы?" Чокчо сакал бирөө жылмайып чыканактай кетти. Отургандардын биринен Таскак, бири Текирең кыйын болуп талаша түшүштү.
Төрдө отурган курсактуу келте мурун, кара сур мурут сакалына ак аралап калган адам: ат таскагы менен жол арбыта алабы? Гүлүктү текирең гана байгеге жеткизет эмеспи? Деп сөзгө аралашат. Ырысбек таскак кызара түшөт. Отургандар туулдашып, Тезек бай текиреңдин жеңишине ыраазы болушат. Дагы бир атам айткан сөз жарыштан эсте калганы: биздин тоңдо эл башкарып тың чыккандардын бири Сагалы болот. Нарын жактагы белгилүү манап Байеке Сагалы менен тирешип, ага бир канча доо коюп, падыша өкмөтүнүн өкүлүнө арызга отуруп чакыртып келет. Төрөнүн алдында Сагалы Байекенин койгон дооматтарынын баарын бирден чертип, четке кагып турат. Байеке ачуусу келип Сагалыны кордоого өтөт. Тигини эл башкаратмыш. Үстүнө кийгенин кара. Башындагысын кара. Сагалынын үстүндө төө чепкен, башында кара көрпө тебетей. Байекенин болсо башында суусар тебетей, үстүндө сүлөөсүн ичик. Сагалы Байекеге жылмая карап: бизде суусар тебетейди күйөөгө берүүчү бойго жеткен кыздар кийет. Алдыкында ичкиликти өлгөн аялдар желбегей жамынышат. Ал эми эр жигит табылганын кийет дейт. Котормошу төрөгө которуп берген соң ал карсылдап күлүп жиберет. Байеке жинденип, камчысы менен жерди бир салып чыгып кетет. Байекенин бул жоругунан соң дагы бир атам айткан окуя эске түшөт. Баарыбызга белгилүү кыргыз элинин эң оор, кардуу, кара күндөрүнө дуушар келтирип турган окуялардын бири жаатчылык, уруучулук болгон. Ошол кыргыз элинин кендирин кескен уруучулуктун кесепетинде Ормон хан өлөт. Анын кунун кубалап, Боронбайдан жоо алмакка Байеке баш болуп, нарындыктардын бир тобу Каракол шаарына келишет. Көлдүктөрдүн билгичтери кеңешип отуруп, Байекеге жооп бербей, кыр көрсөтмөкчү болушат. Набайчыга нан жаптырбай, касапчыга мал сойдурбай тыюу салып, натыйжада келгендер артык башаттарын союп жешип, кысым тарткан соң кайта турган болушат. Аны уккан көлдүктөрдүн билермандары кыр көрсөтүш жыйынтыгын шаң көрсөтүү менен бүтүрмөкчү болушат. Көл башындагы чоң байлар баштап 200дөп кара көрпө тебетейчен, кара көрпө кармаган ак тоң кийип, жалаң кара кашка атчан бир өтөт. Баштарында түлкү тебетей, түлкү ичикчен, сары кызыл атчандар бир кылка, ушул сыяктуу бир кылка топтор. Көл башында Солтубай ырчы болот. Ал ошол кезде жаш кезип элем. Аны кушчулардын жанына жиберишет. Эгер суроо берсе, ыр менен жооп кайтарылат. Шаң көрсөтүү башталат. Солтубай тору кунанын минип, беркилер турган чайкананын жанына барып турат. Отургандар тигил кимдер, бул кимдер дешип, Солтубайдан сурай башташат. Тигил сан жылкылуу Сарыбай, бул көп жылкылуу Каптагай, биздин бугу четтен бай, билесиңби жөө тынай, көмүктө жатат иченбай. Келдиң эле жөө тынай, бадала кетип балкылдап, эми кеттиң жөө тынай, байтал минип шалпылдап. Келдиң эле жөө тынай, торко кийип солкулдап, эми кеттиң жөө тынай, торпок минип томпулдап. Ат баштыгың байланып, аке байлап айланып, жем баштыгың байланып, жеңе байлап айланып. Байеке ордунан тура калчудай жулунуп: карма кызы талакты, мууздап сал, бери чычкак бала тура, Ормон хан өлүп биз деле олтурабыз, дейт. Шылуун жигиттин бирөө жетип, шап кармап аттан одара тартып, Байекенин маңдайына алып келет. Шаштыз кетип калган Солтубай мындай дейт: жаткан экен Байеке жаян балык түрдөнүп, Байекени карачы, байкабастан сүйлөнүп. Кимдир бирөө Байекенин тизесине колун коюп: Байеке, ачууңузду бериңиз, бери чычкак балага кол булгаганда ормондун куну өтмөк беле, дейт. Байеке колун шилтеп бурулуп, чыканактай жата кетет. Солтубай кыргыйдын колунан бошогон кулалы сыяктанып, шаша кунанын камчылап жолго түшөт. Ушинтип манап байлар басымдашып кутурушса, байкуш элдин гана шору тура. Ыза болгон Байеке жерине кайтып, кол жыйнап келип, көлдүн тымтыракайын чыгарбадыбы? Бугу кызыл ук болгондо деген сөз ошондон калган. Атактуу сынган бугу күйсү да ушуну баяндайт. Атам бугуларды айтканда уккандар ыраазы болуп: жүкө, мунун баарын кайдан билесиң? Билбегениң жок деп калышчу. Анда атам сөздү баалай билип, ага кунтуңду койсоң эле билип аласың, дегендей жооп кайтарып, суйдаң мурут сакалын сылап, жылмайып кое турган. Сакал муруту суйдаң болгонуна карабастан өтө каштуу жигит болчу. Курбулары Каракаш Жунушбай деп коюшчу. Атам ушундай сөздүн кенчи болгон. Ушинтип атам сөзгө сезимди ойготуп, сөз дүйнөсүнө жетелеп киргизип, ак жол айтып, менин келечек чыгармачылыгымдын башатында турганын мен кийин гана түшүндүм. Мүнөз жагынан атама жакынмын. Атам ачуусу тез келген, чоголдонгон, болбогон нерсеге деле күйкөлөктөп, бетке айтып калган. Жазгы күн сыяктуу тез ачуусу келип, кайра тез жаркырап ачылып кетүүчү. Бирде оу жок март, бирде сараң,
бирде өтө боорукер, бирде каардоо, карама каршы мүнөздүн ээси болгон. Ал эми энем болсо мүнөз жагынан атамдын каршысында турган. Жумшак мүнөздүү, жүрөгү өтө назик, март, боорукер, таланттуу жан эле. Ал тубаса бийчи болчу. Мына ушуну эске алып бир күнү энемди Аккуу көлү балетине алып бардым. Энем ушунчалык таңыркап бир эле карап отурду. Үйгө кайтып келе жатканыбызда аттигиң ай, биздин өмүр талаага кеткен экен да. Кыргыздын кыздары да чимирилип бийлеп жатканын кара деп койду. Чындыгында эле энем байкуш биздин заманда төрөлгөндө тагдыры таптакыр башка болмок да. Тагдыр. Бала кезден дагы бир эсте калган нерсе, атам дайыма төшөктө жатчу. Улам бирөө келип тамырын кармай бере турган. Суу ич, жылаанчы, бака тарт, эмне экенин билбейм. Кийин энем айтып калчу. Жунушпай жайы кышы 3 жыл буту аспай жатып калды. Мен үйгө кирип аял, эшикке чыгып эркек болгом деп. Кайнар деген жер делек, жаз айлары болсо керек. Ушул жерде энемдин төркүндөрү турак этишкен белем кийин ойлосом. Байкуш энем ooрлуу күйөөсү менен төркүнүн карамалап келип конгон окшойт. Эсимде. Бир күнү кечинде энем ыйлап чыйпыя чыгууда. Кокой кыдык жок. Койлор өзү келди. Санасам 2 кой кемдеп. Анан тоого жүгүрүп кетти. Тоо жакын. Тоодон энемдин кыдылап чакырган үнү шашпай угулуп турду. Үйдүн ичи эчак караңгы болгон. Атам мени чакырып жанына жаткызды. Энемдин үнү улам алыста угулат. Кажы-кужу көзүмдү ачсам күндүз. Үйдө бир топ киши. Энем ыйлап, түндө кайра үйгө келип, эртең менен таң сүрөбөскө эткем. Кайсы таштын түбүнөн мүлжүгөн сөөгү табылат деген ойдон жүрөгүм жарылжудай. Тетиги эле чокудагы кара үңкүрдөн тапсам болобу? Каршыкырлар койду коктуга сүйрөп келгенин көрүп калат. Артынан кубалап жетпейт. Үйгө келгенден коркуп качкан тура. Баардан каршыкыр келсе кантет элең десем, көзүмдү жумуп туруп тегеренип, таяк менен чабат элем дейт күйгүзгөр. Бул менин аталаш агайым кыды болчу. Атасы Атабек, атамдын агасы. Каза болгондо 3 жашта калат. Энеси 2 баласын, кыз баласы турган эже 8 жашта болот. Таштап күйөөгө чыгып кетет. Мен төрөлгөндө кыды байкем 5 жашта экен. Жеңелердин бири аны тамашалап, "Кыды, келе сүйүнчү, бөбөктүү болдуң. Чеч көйнөгүңдү сүйүнчү көр" десе, ал көйнөгүн чечип, алдына басып отуруп алган экен. Ушунусун энем дайым айтып күлө турган. Менин балалык күндөрүм ушул агайым менен бирге өттү. Артынан калбай ээрчип жүрө турганмын. Кылдан желе жасап алып, чел кекилик кармашу. Бир күнү барсак, желеге 4-5 чил түшүп калыптыр. Ыйлап атып бирин мен койнума каттырып алдым. Койнуңду ачпа, учуруп жибересиң деп айтканына карабай, үйгө жакындаганда акырын койнумду ачып карамак болсом, чил бырп учуп кетсе болобу. Кыдыбайкем кайрылып мени көк желкеге күп тедире бир койду. Мен ыйлап жерге тоголонуп жатып калдым. Этим ооругандан эмес, чынында чилге ичим күйүп калды. Бул агам азыр өмүр бою колхоздо белдүү адамдардан болуп, ак ниет эмгектенүүдө. Атам табыттардан сакай албастан караколго доктурга кетти. Эжебиз турган бойго жетип калган кези белем атам бул карындашын өтө жакшы көрүчү. Тукай айланайын деп гана отурчу. Бир түнү энемдин бакырыгы мени ойготту. Карасам кокуйлап, эшикти кулачтап алып бакырууда. Мен дагы төшөктө бакыра баштадым. Аңгыча айылдагылар келип калышты. Энем аларга ыйлап, бир нерселерди айтып жатат. Мен эч нерсе түшүнө албадым. Турганды алып качканы келишти. Мен ушуну гана түшүндүм. Энем отту чоң жагып алып, шамшар бычактарын кайракка шартылдата кайрап, кимиси келсе да жарып салам дейт. Көрсө, эжемди ала качып алганы өзүнүн кудалап койгон күйөөсү жолдоштору менен келишет. Энем болсо туюп калып чуу көтөргөн тура. Ошол мезгилдери жакын айылдарда кимдир бирөөнүн эсинде жок. Жалгыз кызын 13-14 жашта энесинин койнунан көйнөксүз жаткан жеринен жылаңач суруп алып качып кетишкендигин, кыздын бир үнү көктө, бир үнү жерде бакырган боюнча кеткендигин айыңдаган чуу анча басыла элек болчу. Мунун бардыгына менин эс акылым жетпеди окшойт. Кандайдыр бир коркунуч гана жүрөгүмдү ээледи. Коруган бөжөкчө төшөктөн баш көтөрбөдүм. Ушинтип, эжемдин кайындарынын түнкү жортуулу ордунан чыкпай калды. Атам келип өтө ачууланып капа болду. Арачы түшүп кудалардан улам кишилер келип жатты. Акыры эжемди жакшылыкча кол менен узатышты. Атам оорусунан айыгып, биздин үйгө кандайдыр бир мээримдик, жылуулук келип, энемдин да, атамдын да көңүлдөрү ачык, жакшы күндөр келип кетүүдө. Менин эркелигимдин чеги жок сыяктуу, оюн, уйку, тамактан башканы билбедим. Балалыктын өлчөгүс бактысы ошол мезгилде болгон тура. 8ге чыгып мектепке бармак болдум. Атам бир дептер, бир карандаш алып келип, дептерди ууктун белине кыстарып, карандаштан 3-4 сантиметрче кесип туруп, муунактап жипке байлап, аны уукка байлап койду.
карандашты бүтүн берсе жоготуп коет имишмин. Мен ошол дептер менен карандашты карай берип мектепке барышты дегдедим. Энем кездемеден кичине китеп баштык тигип, жанагы жалгыз дептер менен карандашты салып, эми керегенин башына ийилди. Бир күнү 5 жашылуу Кыдыбайкем экөөбүз ээрчишип келип бир класска отурдук. Мына ушинтип өмүрдүн өзгөчө бир кырдаалдуу жолуна кадам шилтелди. Балалык оюндар баягыдай эле этекчеңден алып мени ээрчүүдө. Кыдыкбайкем экөөбүз мектептен кайтканда Кашаттагы айылдын балдары менен чүкө оюнуп жатып, күн бата үйгө келебиз. Бир күнү дагы ошол айылдын балдарынын көпчүкөлөрүн утуп алып, жортулдан чоң олжолуу кайткан байыркы жомоктун баатырлары сыяктанып, баштык толоч чүкөнү кылдыратып көтөрүп үйгө кирдим. Энем үйдүн капшытында шолоктоп ыйлап отурган экен. 2-3 абысындары сооротууда. Мен эч нерсени түшүнбөдүм. Бирок ичим гана уйгу-туйгу болуп, көңүлүм чөгө түштү. Эшиктен жеңелердин бири жүгүрүп кирип, келе жатышат, келип калышты деди. Оңол жүр, чыгып тосуп ал өзүң деди. Жок, чыкпайм, силер тоскула. Энем олтура берди. Баарысы эшикке чыкты. Менин жүрөгүм бир нерсени туйгандай, муңайым энемдин жанына отуруп калдым. Атам баш болуп бир топ эркектер үйгө киришти. Баары көңүлдүү. Кимдир бирөө: "Оңол, сиңди кут болсун, тосуп албайсыңбы?" Тосуп жатышпайбы, жетет да. Ошо дагы болобу? Башка баш кошулган жакшы. Жунушпай бечарада эркек тукум көрсүн. Ушул сөз менин жүрөгүмдү таарып өттү. Эмнегедир чыйрыккандай сезим келип, энемдин колтугуна ыктадым. Бул менин өмүрүмдөгү биринчи жолу жүрөк мыжыган оорулуу сезим эле. Аялдар чуулдашып, эшиктен бир чоң казандай элечектүү, мала кызыл чапандуу аялды алып киришти да, үйдүн казан аяк жаккы бурчуна алып барып отургузушту. Өңүн даана көрө албадым. Көзгө серүүн көрүнгөн бул чоочун аял эмне үчүн биздин үйгө келип, анын бир капшытын ээлеп отуруп калганына менин акылым айран болду. Бул менин кичинем эле. Мына ушул күндөн тартып жайдары шаңкылдап күлгөн энемдин күлкүсү тыйылып, аны гөлдөп аккан көз жаш алмашты. Энемдин көз жашы менин да жүрөгүмдү камчылоодо. Эби жок эркеликке ушинтип жүгөн катылды. Күндө чатак, күндө ый күндөр өтүүдө. Бир энем качат төркүнүнө, бир жеңем качат төркүнүнө. Мектепте сабак убагында энем ыйлап жатабы, дагы чатак болуп жаткандыр деген ой көңүлүмдү ээлеп, ойлонуп отуруп, мугалимдин суроосун баамдабай калсам керек. Бир мезгилде башыма бир нерсе күп этип тийип, эгим партага тарс урулду. Чочуп кетип баш көтөрсөм, колуна тебетейин кармап, көздөрү акырайып турган мугалимибиздин көзү шилиме чыга түштү. Эң алды эч нерсени түшүнө албай эндирей түштүм. Анан ушунчалык ачуу, ызалуу сезим жүрөгүмө толкуй түштү да, кандай эшикти көздөй жүгүрүп чыкканымды билбейм. Эч токтобой ыйлап, жүгүрүп отуруп үйгө келдим. Жаз айлары болчу. Ошол күндөн мектепке барууну токтоттум. Атам барып мугалимге кездешип келгенсиде. Алардын кездешүүсү эмне менен бүттү билбедим. Атам, энем, Кыдыбайкем канча жалынып жалбырбасын, көгөрүп барбас болдум. 1-2 ай чамасындай мезгил өттү элем. Бир күнү баарыбыз үйдө отурган мезгилде аттын добушу чыгып, бирөө келип үйгө кирди. Менин мугалимим. Эшикке кандай чыкканымды билбедим. Үйдүн аркасынан тыңшап турам. Жуке, тентинип өтө эрке үйрөтүптүрсүңөр. Ушунчалык ызакорлугун билбептирмин. Өзүм келдим. Эптеп көндүрөлү. Мектепке барсын. Балаңыз сергек. Атамдын үнү: "О, байланайын. Бала өтө ызакор. Биз чекесинен чертпеген бала. Өзүң сүйлөшүп көр. Кыды, ээрчитип келчи." Мен тызылдап талааны көздөй качтым. Кыдыбайкем жетип кармап, үйгө алып келди. Мугалимибиздин аты Дүйшалы болчу. Жердик ак көңүлмүн да. Ал мени көндүрдү. Көп убакыт өтпөй окуудан тарадык. Киченем адетинче төркүнүнө качып кетти. Атам биздин үйдө Каракыя жайлоосуна туугандардын жанына көчүрүп барып коюп, жеңемдин артынан кетип 2 ай чамасы жоголду. Көрсө жеңемдин ата энеси сырт жайлоосуна көчмөк тура. Жеңем менен атам шылтоо таап сыртка барышып, сайрандап жайды өткөрүн ойлошкон экен. Энем эле экөөбүзбүз. Кыдыбайкем да атам уруп койсо, энесиникине кетип калган. Айылдагылар кезектешип кой кайтарышат. Биздин кезек келген бир жолкуда энемдин кой кайтарууга кезеги келди. Бирок мүмкүнчүлүк жок. Айылдын бээсин биздин үйгө кымызга байлашкан. Анткени энем жакшы сай турган. Энем кой кайтарган күнү 5 саат берчү бир жеңебиз ооруп калат. Бириси жакага сугатка барып жаткан эркектерге тамак жасап беришке кошо кетет. Дагы бирөө бээни сая албайт. Айласы кеткен энем мага кайтартмай болду. Коркпойсуңбу? Коркпойм, торпогумдан түшпөйм. Ошентип берекем. Кыйын киши болуп кызыл торпок быштуу болуп калган. Кызыл торпогумду минип алып, койду айдап, маңдайдагы бийик тоонун жонуна чыктым. Ар жагы карагайлуу жайык бет экен.
эмнегедир тааныш эмес. Энчилик коркунуч сезимин келтирди. Койлорду алысыраак жайууга батынмадым. Ар бир койго боз үй ордундай жер өлчөп, ошонун чөбүн жесе тоётко деп, анан ошол чөптү аянтка койлорумду тегеренип керип турдум. Бир мезгилде баары жуушады. Тоюшту деген чечимге келдим. Торпогумду кичинесинен келе мурунтугуңду деп моюнга чапсам, чүйрүгө мойнун бура турган, жат деп тизеге чапсам жата турган. Мурунтугун коюп жиберип оттотом, жаткырып алып түшүп, энем куюп берген кол көкөрдөгү айрандан ичем. Энем айткан мезгилде койлорду айдап үйгө келдим. Энем байкуш, берекем, кол арага жараганыңдан айланам болуп жатты. Эртең менен ойгонсом энем сурады. Тентибай, койду кантип кайтардың эле? Мен төкпөй чачпай айтып бердим. Караң күн ошондой. Койлор түнү бою короого жатпай жайылып чыкты. Таң атканча короого айдап убара болдум. Койдун оозу чөп жебей буту жейт. Койду улам бир от жерге жайып кайтарыш керек деди. Койдун буту чөптү кантип жешине акылым жетпеди. Оттогон койлордун бутун карай берчи болдум. Айыл улам бир жерге көчүп конушат. Карагыядан суук төргө, андан Көкбелге келдик. Биз үчүн эң кыйыны ушул көчүш. Энем байкуш жалгыз, элдин эң аягы болуп жүгүбүз жүктүлөт. Эң аягы болуп үйүбүз тигилет. Энем көп ыйлайт, жол карайт. Бир кечте энем экөөбүз үйдө элек. Мен жаңыдан төшөктөн баш көтөрүп, коломтонун жанында отургам. Эмнегедир катуу оорудум. Көп күндөрү суу ичиришти. Чоң суу алыс, ага барып алып келер киши жок. Саздын суусун ичебиз. Мен ооруганда ичирген сууда саздыкы. Ичпей ыйлайм, даамы жаман. Ушунчалык көңүлүмө тийген экен, азыр ойлосом да көңүлүм ири түшөт. Сырттан жеңелерибиздин биринин үнү чыкты. Тентинин энеси, Тентинин атасы келе жатат. Энем эшикке чыгып, үйдүн арка жагындагы көлдү көздөй басып кетти. Мен кайра үйгө кирип, ордума отурдум. Атам кирип, сырткы чепкенин чечип, керегеге илип, камчысын оңдой кармап чыгып кетти. Мен ишти түшүндүм. Жеңим кирип, жүктүн бурчуна келип отуруп калды. Көп узабай энемдин чаңырган үнү чыкты. Үйгө кирип келип, мени колумдан булкуп алды да, койду атаңы деди. Аңгыча атам кирди. Камчы менен шыпылдата чапты. Энем кайра качып чыкты. Мен титиреп баш көтөрбөй отуруп калдым. Энеме эч болуша албачумун. Жүрөгүм канап, болушкум келип турса да болуша албачумун. Анткени атамдан эмнегедир өтө коркчумун. Атам мага эч качан колун тийгизген жан эмес. Энем кайбирлерде опузалап чаап калчу. Бирок мен энемден коркпой, атамдан коркчумун. Атам кайра келип, сабысынып кеткен камчысын керегеге илди. Энем келген жок. Айылдагы аксакал агабыз Мамыркан кирип отуруп, "Жунушбай, оңолду, бекер урдуң. Бечара жайып ой чычкандай баласы менен арабадай үй, мал салы менен жалгыз өзү алек. Сен сырттап жатып алдың. Капа болуп таарынбай коебу? Мунуң жакшы эмес. Бул шайтандын шайтанын кагам. Болбосо кетирип тынам", деди. Көрсө токолуна жана анын төркүнүнө ушундай убада берип келип, иш жүзүнө ашырууда тура. Кийин мен энемден ушул окуялар эсиме түшкөндө ичим туталанып, "Эне ошондо эмне үчүн чыгып эле кетип калбадың" дей турганмын. Анда энем, балам, сен үчүн кете албадым. Өгөй ата ушул жалгыз баламды Жунушбайча эркелетмек беле. Кимге түрткүнчү кылайын дебедимби? Көңүлүм калса да сен үчүн күнүм калды да. Кирпик какпай таң атырган күндөрдүн канчасы өттү деп оор үшкүрүп коючу. Ушундан соң мен ойлочумун, энемдин ичи атама өмүрү жылыбай калган чыгар деп. Энем рак оорусунан 57 жашында 1954-жылы кайтыш болду. Эртең мененки саат 7-ченде ооруканадан телефон чалышты. Энеңер начарлап калды деп. Келсем демигеп, бир эстен танып, бир эсине келип жаткан экен. Муса экөөбүзгө карап, "Айланайындарым" деп койду. Мени отур жаныма дегендей жаңсады. "Тентибай, атаңа көз сал." Башка сөзгө келе албады. Ошондо мага "О шордум, сеники кандай жүрөк эле" деген ой башыма келди. Мына ушинтип менин балалык доорум бир караса обу жок эркелик, чексиз бактылуудай, бир караганда эненин көз жашы жүрөгүн эзген бактысыз жандай тагдырдын жетегинде өтүп жатты. Дагы жайлоодобуз. Мен 3-классты бүтүп 4-гө көчкөм. Күнүнүн күйөтү, жүрөгү жараланган аз келгенсип, энем шордунун өзүнө удалаш, эл ичинде кадыр барктуу, Машырбай аттуу энеси кайтыш болуп, күнү түнү улуп калган. Ушунданбы мен тала баласы өңдөнүп үйдөн качып, көбүнчө уктарда гана келип калдым. Кой саармал. Мен айыл балдар болуп коозу кайтарып жүргөм. Жаныбыздан чоочун атчан биздин айылды сурап өттү. Кой саалып өтүп, коозу жамыратылган соң, атамдар отурган дөбөгө келдим. Алиги атчан араларында отурат. Мени көргөндө кимдир бирөө
Мына Тентубай өзі айтсынчы деді. Баяғы келген киши мени қарап, жана қозы қайтарып жүрген эле. Айтчы айланайын, Борозондо шаарына окууга барасың ба? Мугалимдериң сени жиберген жатат. Мени кат жазып жиберишти, деді. Мен барам, окуйм деп атамды карадым. Алиги киши, айланайын, мына азамат өзү макул тура. Жуке, балаңыздын жолун тоспоңуз. Эл журттан ажырап, тентип айдалып барып эмне табасыз? Аман болсо балаңыз билим алып, чоң болуп келет. Сизге да, элге да пайдасы тиет, деді. Отургандар анын сөзүн кубаттап калышты. Атам, барса барсын балам деп ооз бош жооп берди. Көрсө Фрунзеден медтехникумга окуучуларды үндөгөн адам келген тура. Мектеп мугалимдери менен кимди жиберүүгө сөз болот. Жунушбайдын кызын жиберсек окууга жарайт, тири карак. Бирок жалгыз эрке кыз, жана өтө жаш, ата-энеси жибербейт дешпейби? Кеңешип отурушуп кат жазуу чечимине келишет. Ошол мезгилде кулактар Украинага айдалып жаткан болчу. Катта мындай делинген: эгерде балаңызды шаарга окууга жибериштен баш тартсаңыз, өкмөттүн жолуна каршы чыккан болуп, кулактардын катарында айдалып кетишиңиз ыктымал. Ошондуктан балаңызды эртең шашкеден калтырбай камылгалап алып келиңиз делинген. Камылга башталды. Кой союлуп, борсок жасалып, айылдагылардын көпчүлүгү биздин үйдө. Атам жиберүүдөн айнып тургансыйт. Энем мойноп, бала барсын окусун, адам болсун. Элдин балдары барып окуп, жакшынакай болуп келип кетип жатышат, дейт. Бирөөлөр энемдин сөзүн колдойт. Кээси атам жакта. Иши кылып сөз менин айланамда. Ал күнү гана эмес, көпкө чейин сөз эл аралайт. Кийин энем айтып калчу. Тентубай кеткенде эл аябай дуу болушуптур. Жунушбай менен оңол жинди болушканго, тырмактай баласын жердин түбүнө жиберип, ал баласы аман келбейт. Баласынан айрылгандары ошол жана башка. Өзүбүзгө дагы ар түрлүү эле сөздөрдү айтып капа кыла беришчү. Алардын сөзүн угуп, баласын сагынган сайын эле, шайтаным сен эле кылдың, менин жиберер көңүлүм жок болчу деп, мени жемелей берчү деп. Чынында эле ошол мезгил карама каршылыктар күчөп турган татаал учур эле. Жаркырап өмүр сүрө келген жаңы заманга таймашып, эски заман оңой олтон кеткиси келбей, анын бийлигин жүргүзүп келген байманаптар кезиндеги бийлигин, байлыгын, таасирин сактап калууга бүткүл мүмкүнчүлүктөрүн жумшап, жан талашып турушкан. Ошондуктан биздин өкмөтүбүз алардын айрымдарын кулакка тартуу сыяктуу чараларды көрүүгө аргасыз болгон. Ал эми элибиз болсо жаңы заманды кулачын жайып тосуп алуу менен ал келечекте канчалык байсалдуу болуп эмнелер берет толук түшүнө албай, кылымдап гөндүм болуп канына сиңген турмушунун кайсынысын калтырып, кайсынысын таштоо керек, бул дагы ачык болбой, аны даана көрүшкө даярдыктары, мүмкүнчүлүктөрү жетише албай турган мезгил. Элибизде коллективизацияны жүзөгө ашыруу жумуштары жаңыдан гана башталган. Эскилик тырмышып артка тартып турса, жаңылык кубаттуу күч менен мойнуна салып, алдыга сүйрөп жаткан эки доордун талаштуу күндөрү болчу. Ушинтип ошол күндөрдүн биринде 1931 жылы күз айларынын баш ченинде арабага түшүп, 3 кыз окууга жөнөдүк. Атам менен энем барса келбес жолго узатып жатышкансып, бур курап боздоп калышкан. Мен дагы өз ыктыярым менен кетип жатканыма карабай, тынбай ыйлап келем. Аксайга жеткен кезде аркабыздан атын сабаган бирөө чыкты. Жакын келсе атам. Ал келип, айланайындар, баламды жакшы жеткизип тапшырып койгула, өтө эле кичине. Бул сөздөрдү жана жөнөп жаткандар айткан. Тек гана мени дагы бир көрүп алгысы келген билем байкуш атам. Ал мен болсом, жол боюнда көрүнгөн чекенделерди карап, ата менем ушундай чекендеден наспай ыйлеп тартышчу эле деп ыйлап калам. 5 күн жүрүп отуруп Токмокко келдик. Өмүрүмдө биринчи жолу базарды көрүп, биринчи жолу дарбыз даамын таттым. Андан соң Фрунзеге келип жеттик. Эмне окууга баратам, андан ким болуп чыгам оюма да кирбеди. Окууга барам болуп эле келе жатам. Айылда жүргөндө кайбирлерде шаарга барып окусам, эмнегедир өзүм ушул убакка чейин билбейм, прокурор болсом деп ойлочумун. Бир жылдары менин кичине кезимде атамдар Ташы Кудайберген келиптер, прокурор экен, тууган болуп чыкты, бизди көчүрүп кетмей болду дешип дуулдашканы эсимде. Ошонун таасириби билбейм. Прокурордон башка кандай кесиптер болот, андан эч кабарым жок. Эл катары 2 катар салынган кызыл үйгө келдик. Менин көзүмө ал үй көккө башы тийип тургансыды. Арабадан түшүп турганбыз. Бир орто бойлуу аял келди. Менин көзүмө ал дагы бир укмуш перизат болуп көрүндү. Бизди карап, келдиңерби кыздар, деп койду да, арабакечтен биздин документтерди алып, дагы бир карап мени көрсөтүп, бечара, ушул да окуйбу деди. Арабакеч шашып, окуйт, бул кыйын окуйт, деди. Анда ал, мейли окуса бечара, жүрүңдөр, деп ээрчитип келип,
жата турган жерибизди көрсөтүп, жаныбыздагы кыздарга табыштап кетти. Көрсө ал аял тарбиячы кызматын өтөгөн Бүбүкан Измайловна Ахунбаева экен. Кашан ичинде академик Иса Коноевич Ахунбаевдин аялы. Бул киши өзү тоголок жетим, балдар үйүндө чоңойгон өтө боорукер, ак пейил, булбулдай үн менен сонун ырдаган шайыр адам экен. Кара торгойду ырдаса бүт айлана уюп кала турган. Бизге шыгыр, хор үйрөтүп, декламация жаттатып, өзү баш болуп радиодон концерт бергүзчү. Бир күнү радиого барып биз хор ырдап, таятабыз Кара торгойду ырдап чыксак, Малдыбаев менен Боталиев кезек күтүп отурушкан экен. Буларды биринчи көрүшүм. Жана ырдагандарын биринчи угушум болду. Ушундан кийин бул эки залкар ырчылар менен өмүрүм канатташ өттү. Мен медтехникумда 6,5 жыл окудум. Даярдоо курс негизги курс болуп. Алиги экөө биздин өздүк көркөм иримибизге алмак салмак жетекчилик өтүштү. Кийин мен Жомартка баш кошуп, катташкан жоро жолдош болдук. Ал эмес ошол техникумда кезимде Раматылык Боталиев мага ашык болуптур. Каттар жазды. Мен аны улгайып калган киши, артист деп теңсинбей койдум. Кеп жүрөк сезиминде го. Бул турмуштун бир кичинекей көкүмө, штрих эле. Кулпурган кызыл гүлгө кимдин сугу түшүп, кол созбойт. Бирок бир гана кишинин колуна үзүлүп кармалат эмеспи. Канча каттар жоопсуз калды. Канча жигиттерди теңсизденбестикке ыйгардым. Бул мүнөздүн да кесепети тийбей койгон жок. Ал жөнүндө сөз алды да. Мен бир оозда орус тилин билбечүмүн. Эртеси экинчи кабатка окуганы кыздарды ээрчип келдим. Чоң узун бөлмөдө парталарда, отургучтарда кыздар толо отуруп калышыптыр. Мага орун тийбеди. Бир чачы кесилген, жакшына кийген кыз: "Ой кыздар, скамейка алып келип отургула", деди. Түшүнбөй делдейдим. "Мына бул кыз келесого, скамейка алып келбейсиңби?" деди. Мен чыйрала түшүп: "Скамейкаң эмне?" дедим. Отургучту көрсөттү. Кайдан алышты сурасам, залдан барып алышым керек экен. Зал эмнеси экенин да түшүнбөдүм. Дагы тигинин көзүнө келеси болуп көрүнбөс үчүн унчукпай баягы бирге келген эки кыз үчөөбүз эшикке чыгып, жаныбыздагы бөлмөгө келип отуруп алдык. Аңгыча тата келди. Бүбүкан Измайловна. Эмнегедир кыздардын баары ал кишини тата дешет экен. "О, кудайга арлар. Силер эмне мында отурасыңар? Сабакка барбайсыңарбы?" деди. Мен жайыбызды айттым. Ал күлүп: "Бечаралар жүргүлө", деп ээрчитип барып, экинчи кабатта бир чоң узун бөлмөдө турган сүйүрү көк отургучтардан бирди алып берди. Кыздардын арка жагына барып коюп отуруп калдык. Эчиктен бир буржуйган, мурду муштумдай, колунда таягы бар олбур, улгайган киши келип отуруп, тизмени окуп, экиге бөлө баштады. Бул адам Ишеналы Арабаев, бизге мугалим тура. Аты чыккан кыз ордунан турат. Бойлуу болсо сен биринчиде каласың, бою кичине болсо сен жарымчыга барасың дейт. Менин атым чыкты. "О, кичине кара кыз, жарымчыга барасың", деди. Менин жанымдагы бирге келген кыз айылда менден бир класс кийин окуган, бирок бою да, жашы да үйдө болчу. Аны биринчиге жиберди. Мен өтө арданып калдым. Бирок эч нерсе айтканым жок. Ичимден капамын, ыйлагым келди. Эртеси сабакка келдик. Жүндүбаев математика сабагын алып барды. Бир кара баркыт кемсели кийген ак жумал кыз арызданып калды. "Агай, биз айылдан 3-чүнү өтүп келгенбиз. Жарымчыга окубайбыз, анда кетебиз. Болбосо биринчиге көчүргүлө." Мен унчукпадым. Тигил кызга таң калып ичимден кыйын кыз экен деп койдум. Эрке, элкин өскөндүгүмө карабай, кандайдыр бир менин мүнөзүмдө өзүмө келгенде өтө тартынчаактык бар эле. Өзүмө тиешеси жок маселеге өткүр, өзүмө жалтак. Ушул мүнөз менде өмүр бою калды. Ушул мүнөздүн айынан көп нерседен кур калдымбы деген ой келет. Кай бир жолунуп беринип жүрүп, турмуштан көбүрөөк уткандарды көрүп. Бир жолу ошондойлордун мүнөзүнүн таасирине берилип, кээде сураш керек белем. Бала ыйлабаса эмчек кайта деген ой менен бирөөгө бир анчалык деле маанилүү маселе эмес эле. Сурап коюп 3-4 күн уктабадым. Шайтан азгырганына кейинип. Ал иш баары бир ордунан чыккан жок. Ушинтип жанагы чыйрак кыздын демилгеси менен биз 5 кыз кайра биринчиге өттүк. Биз келген окуу жайы Фрунзе шаарындагы медтехникум болуп чыкты. Муну кийин түшүндүм. Ушул күндөн тартып мен бүт тилимди окууга коюп, врач болууну максатыма багындырып койдум. Баягы көз ачкандын таасиринде чоңоюп, берилип, шыктанып жүргөн улуу сөздөрдүн дүбүртү басаңдап, элдик поэзиянын сулуу, жагымдуу дүйнөсү жүрөктүн, көңүлдүн тереңинде термелип көшүп, мени да көчүтүп койду. Мына ушунун натыйжасында менин поэзиям бир аз кечигип ойгонду. Өмүр барат колдон алып жетелеп,
кое турчу деген сайын энтелеп, баскан сайын андан бетер ыкчамдап, жаш баламдай жара көрүлүп эркелеп, мен ишимди жаңы гана баштадым, кеч калыпмын ойгоно албай эртелеп, өткөн өмүр өжөрлөнүп шашпагын, өткөн белес бир азыраак пастагын. Эне сүтү алигиче мойнумда, мен ишимди эми гана баштадым.